Бишкек эркин экономикалык аймагы 1995-жылы түзүлүп, Чүйөрөндө жайгашкан. Жана анын аянты 340 гектар жерди ээлейт. Ал 3 бөлүктөн Бишкектеги улуттук көргөзмө борбору Акчий жана Кара-Балтадагы аймактан турат. Сиз Бишкек жалаң эле ушул ВДНХ территориясына жайгашкан эмес. Сиз Бишкектин Акчий айылындагы территориясы бар. Аэропорттун тегерегинде аякта 300 гектар, биякта 100 гектар, Кара-Балта шаар алдында 100 гектарлык жерлерибиз бар да. Жер азыр кенен. Инвесторлор келсе, жер да бериши ыктымал болуп атабыз. Помещенияларды, ангарларды бергенге да. Бишкек эркин экономикалык аймагы өндүрүштүк инновациялар менен прогрессивдүү башкаруу системасын киргизүү үчүн дайыма ачык. Анын өнүгүшүнүн кепилдиги Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык аймактар тууралуу мыйзамы тарабынан жөнгө салынат. 20 жылдын ичинде эркин экономикалык аймагынын ичинде көп өндүрүш предприятиялар ачылды. Бүгүнкү күнгө 90 предприятие иштейт. Производственный цикл деген предприятиялар. 100 предприятия жанакы представительский услугаларды алып келишет. Юридический компаниялар, нотариальный конторалар, магазиндер, дүкөндөр, ошолордун баары сиз Бишкектин ичинде регистрациядан өтүп иштеп атышат. Аталган аймакта Россия, Казакстан, Кытай, Корея, Иран, Туркия, Индия, Араб өлкөлөрү сыяктуу дүйнөнүн 20дан ашык мамлекеттеринен келген инвесторлор иш алып барышат. Ошентип Бишкек эркин экономикалык аймагы ийгиликтүү ишкердикти өнүктүрүүгө багытталган. Анда бардык зарыл болгон инженердик жана коммуникациялык тармактар түзүлгөн. Бүгүнкү күндө аймакта өндүрүлгөн товарлардын көргөзмө залына коюлган продукциялардын кеңири масштабы кимди гана болбосун таң калтырбай койбойт. Мынакей биз бүгүн выставканын ичинде турабыз. Выставкада 90 предприятие эмес, 50 предприятиянын продукциясы көрсөтүлүп атат. Бул продукцияны өзүңөр мынакей азыр көрүп кеткендей, бизде тиги мыктан баштап жанакы чоң высокотехнологичный оборудование боюнча ошолордун баары чыгарылат да. Биз кыскача айтып кетсек, мунун ичинде Кытайдын, Турциянын, Пакистан, Индиянын продукциялары көрсөтүлүп атат. Көргөзмө залы бир эле келген коноктор үчүн эмес, жаңы келишимдерди түзүүдө да пайдасы чоң. Анткени аз убакыт аралыгында ага тийиштүү болгон 340 гектар жерге жайгашкан өндүрүш линияларын кыдырып чыгуу мүмкүн эмес. Ошондон улам бул зал Бишкек эркин экономикалык аймагынын кеңейишине, аны менен катар чет мамлекеттерден инвесторлорду тартууда да ролу чоң. Кечээ күнү эле Татарстандын президенти келип кетип, бияктан бир мындай имарат жаңы ачылып аткан бир швейный производство салкын деген. Ошол салкын производствону көрүп кетти. Жаңы иштеп аткан сотрудниктер менен сүйлөшүп, анан тиги таанышып, бияктан биздин выставкабызды көрүп неметип, аябай таң калып кетти. Ушу кичинекей Кыргызстанда ушунча продукция чыгат экенин таң калып кетти. Булардын баары Татарстан менен бүгүнкүгө чейин, чынында айтып коеюн, Татарстан менен бүгүнкүгө чейин байланышыбыз жок болчу, сездим. Мындан кийин Татарстан президенти менен 15 бизнесмен келип кетти. Биз келишимге кол коюп кетишти. О сотрудничестве деп, анан меморандум түзүлдү. Биз чогуу иштегенге меморандум түзүлдү да. Эми мынакей 18-inde ушу СЭС Бишкектин, СЭС Нарындын делегациялары Белоруссияга кетип атышат. 18-inde ошол жакта бир чоң форум болот экен. Эми аяктан деле байланыштарыбыз Белоруссияга барганда биздин 5 предприятиябыз Белоруссия менен байланышы бар. Эми Кудай урса, аяктан Белоруссиядан да бияка бир нече предприятияны биз чакыртып келебиз. Аталган аймакка деңиз жолунан башка бардык жолдор аркылуу байланыштар бар. Бишкек эркин экономикалык аймагында өндүрүлгөн товарларды өлкөдөн тышкары алып чыгууга жана аны сатууга да бир топ жеңилдиктер каралган. Аны менен катар мында өндүрүлгөн продукциянын 30% Кыргызстанда калып, калган 70% башка мамлекеттерге чыгуусу негизги талаптардан болуп саналат.
Таможенный льготтон кыскача айтып кетсем, бул деген сырье менен продукциясы же болбосо оборудованиясы нулевой процент менен ичине кирип, нулевой процент менен ичинде иштетирип атат да. Продукция өндүрүлгөн продукциясы Кыргызстандан сырткары чыкса, анда налоговый льготалар берилгенде НДС төлөнбөйт. НДС по месту прибытия дегенде, мисалы Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан төлөнүп калат, Кыргызстандан алынбайт. Мындан сырткары налог с продаж деген, налог с добавленной стоимость дегендер алынбаганы бул эмне себептен болуп атат? Анткени СЭЗ Бишкек экспортуна ориентируемый предприятие деп ачылган. Ошон үчүн биздин продукциябыз көбүнчөсү чет өлкөгө кетип, Кыргызстанда 30%ке чейин эле калтырылат да. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен эркин экономикалык аймактар боюнча мыйзамга да өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Анын негизгилерин салыктык биренелер түзөт. Биздин налоговый системабыз, Кыргызстандын налоговый системабыз эң азыркы таможня союзга кирип аткан өлкөлөргө караганда эң лояльный деп коет да, эң аз налоговый эме болуп атат. Ошон үчүн теңдеш үчүн жанакы договорлордо, таможня союзга кирчү договорлордо кээ бир пунктлар өзгөрүп калды да. Бир жагынан өзгөртүүлөрү Кыргызстан тарапка болуп атат, бир жагынан өзгөртүүлөрү Кыргызстанга кичине кыйынчылык алып келген атат. Бирок кийин акырындан ушул таможенный льготалары, налоговый льготалары теңденгенден кийин айырмасы жок болуп калат. Мисалы, бияктан чыгарып туруп Белоруссияга алып барган же Белоруссиядан чыгарып туруп Кыргызстанга алып келгени баалары бирдей эле болуп калыш. Ошондой идеясы менен таможня союзу ачылган да. Айта кетчү жагдай, салыктан жеңилдиктерди алууну көздөгөн кайсы гана ишкана болбосун, Бишкек экономикалык аймагына каттоого туруп, ага тийиштүү болгон өзгөчөлүктөргө кирүү мүмкүнчүлүгү да каралган. Бияктагы продукцияны, мисалы, жалаң эле СЭЗ Бишкектин территориясында деле чыкпайт да. Бизге предприятие регистрациядан өткөндөн кийин, биздин Минюсттан өткөндөн кийин бизге келип эле учетный регистрация деп коет, ошол учетный регистрацияга эле туруп койсо эле болду да. Ошону менен СЭЗ Бишкектин субъекти деп эсептелип калат. Ошентип аталган аймактан чыккан кайсы гана продукция болбосун салыктык жеңилдиктерден улам эл үчүн пайдалуу болуп, баасы бир топ арзан. Ал эми бул жайда 3000ден ашык адам иш менен камсыз болуп, анын 80% Кыргызстандын жарандары. Положение боюнча 20% чет өлкөлүк жанагы иностранец деп иностранный специалисттерге берилет. Ошонун ичинен 10% руководящий состав, 10% технический составга берилет да. Калган 80% сөзсүз биздин требование боюнча сөзсүз Кыргызстандын жарандарына иш орундары ачылып, иш орундарга кыргыз жарандары алынат да. Ошентип Бишкек эркин экономикалык аймагы ишкерлерге элге гана пайдалуу болбостон, учур талабына ылайык инвесторлорду тартууда да чоң мүмкүндүк. Мындан тышкары анда өндүрүлгөн көптөгөн продукциялар башка өлкөлөргө чыгуу менен Кыргыз мамлекетинин атын таанытары турган иш. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.